Саламатсыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Менин айылым көрсөтүүсү биз бул жолкусуна Ош облусунун Ноокат районуна караштуу Кыргыз Ата айыл өкмөтүнүн көтөрмө айылына келип отурабыз. Сиздерге бүгүн мына ушул айылдын бир күндүк жашоосун чалдырып беребиз. Биз менен бирге болуңуздар. Айылга кирер замат айылдын тарыхына кызыгып, Абдибап ажы абанын үйүнө баш бактым. Аба, бул көтөрмө айыл эмне себептен көтөрмө деп аталып калган? Көтөрмө деген себеби илгерки биздин ата бабабыздан айтылып келген неме. Мына ушул Кыргыз Ата суу нерден көтөрүп барып, намы жаман адыр деп коет. Şu адырга суу чыгарган экен. Анан баяктан келе атканыңар кичик көтөрмө деп коет. Баягы Кыргыз Ата деген жерге бурганыңарда турабы наркы. Кичине перевалча. Неме, ашып өткөн. Ол кичик көтөрмө. Ошо жерден көтөрүп сууну наркы дөң кап чыкканда кайракы жерге. Мына жерди катта көтөрмө дейт. Ана перевал кеңеш Исанов айыл өкмөтүнө өткөн жолдогу. Катта көтөрмө. Бул аябай кыйынчылык менен көтөрүп барып наркы кайракы жаман адырга суу чыккан. Ошолордун атынан гана көтөрмө участкасы болуп калган да бу жер. Көп кыйынчылык менен мына ушул немени көтөрүп барып суу кеткен баягы. Мурун эски убагында мен зорго билем, ол Кыргыз Ата суусу мынадан келтирмеган менен кеңеш айыл өкмөтүнө түшүп кетет экен, мына Котчон сайына кошулуп. Кийин ушундай болгондон гана бу жактан барып мына Кыргыз Ата дайрасы бар. Бул кайракы бояка чыккан. Бу жакта кичик көтөрмөсү бояктан чыккан. Şu канча жер кошулуп эгин болгон экен. Шунун атынан көтөрмө болуп калган дешип калат. Илгери 4 участка болгон. Буягы Сталин, жогоркусун Сталин, буягы Телман. Буягын Правда деп коет эле. Биздики гана көтөрмө участкасы болуп аталып калган. Ушунун демесинен көтөрмө деп аталган дешип атат. Азыр коңшу участка айылыңыздардын аттары өзгөрүп, бирок сиздерге бүгүнкү чейин өз боюнча калды. Эми центр Кыргыз Ата айылынын центри ушул. Көтөрмө аты боюнча калды. Калгандары Акбулак, Кызыр Ата, ушундай болуп кетти. Ояк Борко өзгөрүп кетти. Аба, бул жерде Кыргыздын кайсы уурусунда уулдар отурукташып келет? Санжырасы кандай болуп калды эми? Санжырасы таги түгү келип эле бөрүлөр. 30 ул деп коет. Бизде эң шу революциядан мурун Сасыкбай Найып деген болгон тейлеп турган экен шу бардык жерде. Найып эми бул кийинки кличкасы экен да. Ол эмнеге ондай коюлган десе, жеткен пышыктыгынан бу неден шу Сасыкбай Найып болуп калган экен. Ушул жерлердин бардыгы ошого карайт экен. Өзү азыр мурабы мачит турган жер Үргүлжү ошонун жери болгон экен. Сасыкбай Найыптын. Мына жерде Көрстөн бар. Көрстөн да ошонун жери болгон экен. Баягы Борустар чап болуп бардык баягы карларды үйүндө ойлошкон да, эми жаштар качып кетип тоонун башына. Силерге тийишпейт десе, келип ушу үйдөн чыгып кеткен экен. Биздин чоң атабыз ham чыгып кеткен. Ошондон кийин келип түнү менен качып келишип, ошо Сасыкбай Найып мына шу жерди берген экен жайды. Ошон жер экен, ушул жерде жайгыда. Болсун жогорку ушу Карабайга кетип аткан Имам Ата таш ушага коюлуп жүргөн экен өлгөндөрдө. Кийин аны ушул жер жай болуп, ошонун жерине коюлуп ушул неме болуп калган экен. Аксакалдардан баягы жаштарга акыл насаат, жанагы жакшы тур, жакшы бас, баягы карын сөзүн капка сал деген кыргыздын жакшы бир сөздөрү бар. Өзүнчө жатып алды, ыраазы болуп кетемин. Şu arak bedası жоголду, мына бардыгы тартипке түштү бардыгы. Мына мачитке барып аткандар бар. Кичиктер буларды урмат кылат, айтканды угат, кылат. Ошо аябай жакшы болду да. Мурунку соңку буга көчөдө бакыр өкүрүп мушташып, демеден өлүп аткандар канча эле. Мына тып-тынч, эч нерсе жок, арак эле жоюлду жок. Азыр заман башкача да. Заман башка, совсем башка. Мына бардыгы караңгыдан жарыкка чыккандай эле болуп калды, көздөрү ачылып. Кандай жашоо, кандай кылса жакшы жашаш керек. Бардыгы мына кичинесинен чоңуна чейин изденүү.
Кандай болса жакшы жашоо, турмуш жакшы кандай оңолот. Билим алып, Билим алып. Мен айтпасам да силерге түшүнүктүү. Мурун сырдын убагында бир адам четке чыга албайт эле. Башка кыла албайт эле. Азыр мына кыргыздын жетпеген путу калбады. Америка болобу, башка мамлекеттер болобу. Мына өзүм неберем Германияда качантан бери. Шуга дагы ыраазы болуп кетем. Окуп, билим алып иштеп атышат. Каалаган жерде деңиз. Мен өзүм жашым убагында чакана аракат кылбадым. Баягы ойлопум бир Индияга барып келсем деп. 6 ай сыноодо турдум шу жерде. Кайта секретниге сурашып, бул эмнеге барам дейт. Бир тууганы барбы, башкасы барбы? Ничи мындай деп. Шундардан анан Индияга бара албай Болгарияга барып келдим. Кыйынчылык менен. Мына азыр каерге барам десең, барып келе бересиң. Пулуң да болсо болду. Жакшы заман, аябай жакшы заман. Рахмат аба. Айыл жөнүндө азыркы учур, мурунку учурду салыштырып жакшы сөздөрдү айттыңыз. Бар болуңуз аба. Боптур, жакшы болуңуздар. Ишиңерге ийгилик. Тынч болуңар, жакшы болуңар. Кыргыз Ата айыл өкмөтү Көтөрүм айылына кош келипсиңер. Биздин Көтөрүм айылында бүгүнкү күндө 620 кожолук бар. Халкынын саны 4523 адам. Бүгүнкү күндө биздин халкыбыз негизинен дыйканчылык, анан мал чарбачылыгы менен тиричилик өткөрүшөт. Основной бизде картошка, сабиз, анан алма. Алма негизинен алма дагы жоң биздин кирешелердин бири болуп эсептелинет. Ошол негизинен айыл өкмөтүндө бир орто мектеп бар. Жалпы азыр ал жерде 620 бала тарбияланат. 2 балдар бакчабыз бар. 2 балдар бакчасында 200дөн ашык бала тарбияланат. Анан бир кесиптик техникалык окуу жайы жайгашкан биздин айылда. Ал жерде бүт ушул түштүк областындагы райондордо келип бул жерден кесиптик техникалык билимдерин алып, ушул жерден окууну бүтүп кетишет. Айылдын жашоочулары көпчүлүгү жогорку билимдүү элдер жашайт. Бизде жакшы мындай цивилизация өнүккөн, мамлекеттик, муниципалдык кызматтарда иштешет. Бизде белгилүү коомдук ишмер Абдыбай Тажибаевич ушул айылдан болот. Белгилүү композитор Бекболот Абдурайымов деген, обончу жана аткаруучу Кудайберген Темиров деген кишилер ушул биздин айылда жашап, ушул жерде туулуп, ушул жерден өздөрүнүн эмгек жолдорун башташкан. Эң көйгөйлүү маселе бизде ошол Тажибай атындагы орто мектеп Карл Маркс деп 1200 орунга ылайыкташтырып салынган эле. Бүгүнкү күндө бул бир дагы 89-жылы пайдаланууга берилген. Ошол убактан бери бир дагы капиталдык ремонттон чыккан эмес да. Азыр бүгүнкү күндө ошол капиталдык ремонттон чыгарганга өтө муктаж. Жылытуу системасы дагы азыр кышка даярдык болуп, ушул азыркы күндө азыр дагы чогулуштан чыктык. Электр тогу менен жылытылат. Электр тогу кышында билесиздер, азыр бир аз эмгекке кошот да, мектептин жылытуу системасы бир аз кыйынчылыкка туруп атат. Ошого байланыштуу былтыр бизден барган делегаттар дагы ушул мектеп боюнча көйгөйдү айтышкан. Биздин бүгүнкү күндө мектептин капремонту боюнча проект сметалары даяр. Жалпы баасы 96 миллион сомго бааланган. 1200 орунду мектеп бар, биздин мектеп чоң мектеп болуп бар. Эң көйгөйлүү маселелерибиздин бири ошол. Экинчиси ушул бизде борбордук стадионубуз, биз спорт комплекс деп салынган убагында. Бул дагы 87-жылдар тапшыруу ачылуу аз эме болгондон кийин Советтер Союзу тыркып бөлүнүп кеткенден кийин бул дагы кароосуз калып, биз азыр волейбол ойночу гана бөлүгүн залды элдердин, айыл өкмөттүн жардамы менен ушул жерде кармап турабыз. Эми ушул дагы спорт комплекс бүтүп калса, бизде жайкы бассейн, кышкы бассейн, волейболный зал, мурда бокс болгон, оор атлетика, футбол. Азыр бүгүнкү күндө стадионубуз көп орто абалда, бирок футбол клуб 1-2 команда ушул жерде неме кылышат, тренировка кылып, футболдун лигаларга барып катышып келип турушат. Ушул бизде эки көйгөй чечилсе, биздеги основной көйгөйлөрүбүздүн бири чечилип калган болот эле да.
Нурлан, түшүм болуп тура быйыл. Құдаға шүгір. Құдаға шүгір қылыш керек. Шунчалық бергенін Алланың. Канча аянтык эктиңиз? 15 сотик. 15? 15 сотик жер. Бунун башын жуласыздар мына. Башын жұлып, мына учун сындырабыз. Мына учундасын. Ооба, учунам сындырабыз, ооба. Мондай эле. Ооба. Бул көтөрмөдө сабиз жакшы болот окшойт, а? Ооба. Быйыл акчасы ham жакшы болуп атат. Быйыл саат түшүмү жакшы. Жакшы. Сонун быйыл, шүгүр кылыш керек. Шунчалык бергенине Алланын. Анан мына айылда күнүгө кечинде соода болот экен го, а? Кеч, ооба. Түнкүсүн болобу? Кеч 6-дан 9-га чейин болот. Ошого азыр даярдап атасыздар. Ооба, кечкиге создайбыз. Ашарчы салабыз. Өзүбүз кызыгып жулуп көрдүк. Көпчүлүкпен болот экен да бул. Жетишпейбиз дең. Жетишпейбиз. Бир балам аялым үчөө жулат элек ашарчы чыгырдык. Ашарчы болбосо болбойт экен. Азыр балсы канча болуп атат? Кечинде Канчадан сатып атат? бул базарга түшүнбөй калдым. Мурунку күнү 64 сом болду. 60 сом, 62 сом болду. Кечинде 1,5 тонна жулуп бардым. 2 тоннага жакын. Пас болду ол кечинде. Баа түшүп кеттиби? Баа түшүп кетти. Мурунку сена болбой калды. 58ден саттым кечинде. Жакшы, Кудайга шүгүр. Жакшы. Былтырлары 13 сом эле. Былтыры көп экен эле. Былтыр анандай жерге. Былтырдай болот деп быйыл азырайып калдыңыз. Быйыл вообще экпей дедим эле өзүчө. Былтыр жаман кыйналганбыз да өзү. Ашарчы салсак, алып чыксак, ашарчы көрөбүз, өзүгө эч канча калган эмес да. Быйыл анан картошка уру кымбат болуп кетти жазда. 45 сом. Анан кайра эле бунун 3,5 миңден алабыз уругун. Кайранан сабыз чачышка туура келди да. Анан быйыл сабыз көбүрөөк сеппеппин деп калдыңызбы анан? Эми бул болуп атат да. Ага, кайсы сортун эгесиздер? Мынабу таптаза, курту жок болуптур. Бул бизге цилиндр сабыз, стакан сабыз деп коебуз, эми кайдыркен уругунан алабыз да. Анан буну цилиндр деп алганмын өзү негизи. Цилиндр эмес экен. Башка чыгып калды. Башка урук эми аралаш. Эми бирок буга карасаң сабыз шунчалык болот да. Бирок курт жебептир, а? Курт түшпөптүр. Жок. Буну биз эрте жазда чачабыз, айдатабыз мартта. 10 күндөн кийин гербис чачабыз. Биз сире полный чыгылекте, сабыз чыгылекте. Куртуна каршыбы? Чөбүнө каршы. Чөбүнө каршы. Чөпкө чачпасаң болбойт да бул. Анан быйыл жеңил болду. Бул гербис чачтык. Гербистен жакшына чачтык эле. Анан кээ бир гербис чачканбыз. Чөп өлгөн эмес. Быйыл чөп жок. Анан отодук. Бир сыйра суюлтуп, анан суюлтпасаң буну болбойт да. Суюлтсаң шунчалык сабыз болот. Коюк болуп калса, сабыз чоңойбой калат да, мына ушулда. Ушул майда болуп калат. Майда ише, мээнети күчтүү. Мээнет күчтүү болуп атат. Эми булар бир 15 күн да. Сатсаң сатып калдың да. Сактайсызбы? Жок, бул сактаганга болбойт буну. Бунун сактаганга Бул ранний болуп калды да. Болбой калат. Мына кара койдогу сабыздар сактаса болот, бул ранний болуп калды. Азыр эми дагы суу койсоң чирийт. Да канча калды? Же бүт эле баарын жулуп бүттүңүзбү? Жок, ана жак калды, ана азыр суу коюп койдум, аз эле калды. Жумшартып эле жерди. Ооба. Утуру жумшартып коюп атабыз да. Бали, келиңиз, мен дагы бир чымырканып жардам бере кетейин сизге. Кечкеле ашарда жүрө бербейсиң. Адам жок болот да. Адам жок болот. Илез ага, бул бак
канча аянтта? Бұл алманың азыр бардық немесе 36 сотик жерге егілген да. 2017 жылы еккен біз. Ошол сорты Речев деген сорт. Югославский сорт да. Түшүмдүүлүгү жакшыбы? Түшүмдүү жакшы. Эми неме берсең, астына баягы көң баягы удобрение берсең жакшы берет да. Ошондой караш керек да немесинчи. Азыр таза азык даярдоо деп атпайбы? Ошол жакта кандай иштер кетип атат силерде? Азыр буга биогумуз кылабыз. Биогумузчу. Ошол баягы сөз жылан неме кылып туруп, ошондой кылып астына салып, мүмкүн болушунча ушул баягы тазараак неме кылгангачы, баягы эми тазараак түшүм алгангачы тазараак. Анан эми баягыдай жаңкыдай эми чачылат эми гумат сума чачылат эми баягы кичине неме кылачы. Ооруларга анан кичине баягы эмелерге ошол ошондой. Анан бүтүндөй эле химиялык кошулуп берилбейт да. Жок, ондай кылбайбыз. Ондай кылмайт ал. Ошол жаңкы гумат анан кичине ошол баягы немесине курттун азмаз бериш керек баягы. Курттун азмаз дарылаш керек да. Мен азыр могу багыңыздарды көрүп аябай таң калып атам да. Бул баягы жарым кодогой Бул полукарлик да, полукарлик. Карлик эмес, полукарлик. Ошого азыр мынау ар бир шагында мынау аябагындай мөмө алыптыр да. Болжолду бир түп ушу алма канча түшүм бере алат? Эми бир төнөн азыр эми бул пока дагы азмаз неме жашыраак да бир 50 граммга чейин аласың да бир төнөнчө 50 граммга чейин азыр. Ошондой. Анан алма быйыл суюраак болду былтырга караганда. Былтырлары будан дагы көбүрөөк алган элек да. Алынган да былтыр. Ошол. Азыр мынау сиздердин айылыңыздарда көтөрмө айылында ушул бакчылыкка ыктоо, бакчылыкты алып кетүү кандай кетип атат? Быйылкы жылы ушул мына өкмөт тарабынан, айыл өкмөт тарабынан бизге мына ушул жакшы сорттарды алып келип беришти. Мына Кореядан келип окутушуп атат. Мына бакчылык боюнча Южный Кореяда дыйкандар неме кылып атат. Анан быйыл ошол жакшы сорттогу көчөттөрдү алып келип ушу бизге берип эгип атабыз да ушул немегечи. Ошондой кылып атабыз. Аянттар көбөйүп атабы? Аянттар көбөйүп атат. Жылдан жылга алма аянты көбөйүп атат. Буга карагандачы. Ушул баягы багбанчылык адамдар уже кызыгып баштады да. Немесинчи түшүмүн алып атабыз да. Ошондой. Бул сорту түшүмдүүлүгү жакшы дедиңиз, Анан сактоого кандай бул? Бул сактоого да жакшы экен бул. Сактап атабыз. Азыр мына холодильниктерде салынып атат эми холодильникке салабыз да. Холодильник курулду мына биздин айыл өкмөткөчү. Ошо болмосо ошока барып салып сактай беребиз да. Сатканга. Ошол. Буюрса алгылык иштер зор деңиз. Жакшы. Ошондой. Баса бериңиз. Астына сууну жүгүртүп коесуздар, Астына суу турат. Астына көң салабыз. Астын тазалап туруш керек. Мына эми бул алмалар чоңоюп калды. Жашында жаш мезгилинде мына астында чөп болбош керек экен. Чөп болбош керек, Чөп болбош керек экен. Таза туруш керек экен да, неме чейинчи. Ошондой иш кылып атабыз. Бүгүнкү күндө бакчылык менен алектенем дегендер мына ушундай кылып бак кылыш керек экен да. Ошондой кылыш керек. Анан жана эптеп эле баягы төрттүп чоң алманы карап отуруп элбей, Жакшы сортту эгиш керек экен. Тандап сорттун жакшысын алып келиш керек экен. Ошону эгип, ошону жакшы карасаң, ошол үй бүлөңө да неме болот экен да, доход болот экен да, жакшы. Кирешеси да жакшы болот экен. Мол болот. Ошондой. Байли, азаматсыз, Ильяс ага. Ушу күнү түнү ушу дыйканчылык менен алектенип ушу элдин дасторконуна таза, жакшы түшүмдүү тартуулай деп миннет кыласызбыз. Миннетиңиздерге бали. Рахмат. Бар болуңуздар. Сизге да рахмат. Хоп. Айылда аралап жүрсөң дыйканчылыктын дээрлик баардык багыты менен алектенгенин көрө аласың. Айылдын 90 жаштагы аксакалы Темиралы аба менен маектешип калдым. Ашпаш дебей 90го чыгып калыпсыз аба. 90га чыгып
Urugordum şu kalgordu. Taşbulaka kayra жерге апарып urugordun attına. Men tengdim baldı. Urugur kem buğday arpa orip, onun kalanlarını serip çoğultup kambayana salıp veretilik. Maşak teretilik. Maşak terip günde şu 10 kilodan maşak ötkürüyorsun dep. Ötkürelmesen çoğulen seni kalsan olasın. Hep daha ötkürüyoruz. Mesela bizim maşakta işi işleyen adamlara uğurup sirper etkende. Аба канча уул кыз небере өстүрдүңүз? Nenen geçen son okul bitkenden keyin 3 oğul, 3 kız. 3 oğul da emiledim, 3 kızı göğürdüm. 15 şey oldu onun evde. Карысы бардын ырысы бар дегендей жүзгө чукул жашаган аксакалдын батасын алып, андан ары жолумду уладым. Урматтуу көрүүчүлөр, көтөрмө айылында жүрүп, азыр Эшболот Абдыраимов атындагы кесиптик лицей дегенди көрүп калдым. Бирок азыр каникул учуру болсо керек. Бирок бул кесиптик лицейде кандай кесиптерге үйрөтөт, кирип таанышып көрөйүн деп атам. Балким эч ким жоктур. Кирип көрөбүз азыр. Деречке, бул кесиптик лицейде кайсыл багыттар боюнча окутуу үйрөтүлөт? Бул 54-чү кесип лицей биздин Эшболот Абдыраимов атындагы 9 базасы менен ветеринар боюнча, өсүмдүк өстүрүү боюнча, анан кыз келиндер үчүн тигүү багытында 2 жыл окуйт. Мектептин аттестатын кошо диплом алышат. 10 айлык боюнча БС категориясына автомат айдоочу боюнча, дагы 10 айлык ширетүүчү, ветеринарный тигүүчүлүк боюнча 10 айлыктар дагы бар бизде. Мисалы 11-де эчак эле окуп бүтүп, бирок бүгүнкү күндө эч кандай диплому жок, жашы өтүп кеткендер келип окуса болобу? Ооба, быйыл ушул боюнча бизге жаңылык келди. 36 жашка чейин окууну бүтүп иш жерде окубаса, же ушул күнгө чейин контракт негизинде окуса, биздин окуу жайга кабыл алганга болот. Сиздерде окуу акысыз да? Ооба, биздики негизинен бюджет негизинде жүргүзүлөт окуу. Экзамен тапшырып? Ооба, экзамен болот. Азыр биз кабыл алуу комиссиясында окуучуларды каттап жатабыз. Эжеке, ушул кесиптик лицейди канча окуучуга ылайыкташтырылган? Бир убакта канча окуучуну окута аласыздар? Быйыл 2024-25 окуу жылына бизге 123 окуучуга орун берди. 123 окуучу гана кабыл ала алабыз. Жалпы эски жылында бар 197 окуучу окуган. Алар бүтүп кетишти эми тең Канча кызматкер иштейт? Бизде 49 персонал бар. Бүт ушу жана айтып өткөн кесиптер боюнча дасыккан мугалимдер, мындайча айтканда? Ооба, бүт өз багытында иш тажрыйбасын мыкты билген мугалимдер иштейт бизде. Сон аягында сонун кылып ремонттолуп алыпсыздар эчке? Азыр ошол учурда мугалимдер өзү эс алууда. Биз убактылуу бул жерде кабыл алуу комиссиясында иштеп жатабыз. Ремонттор барды бүткөн, барды кабинеттер. Окуу жылына даяр? Окуу жылына даярбыз. Сон. Урматтуу көрүүчүлөр, азыр ичинен көрүп мен аябагында сүйүнүп турам. Ушул биздин 9-дун 11 класстын бүтүрүүчүлөрүнө мына ушул жерде, ушул айыл жеринде, кичинекей бир айылда эле ушул кесипке үйрөтүп, ширетүү жана башка бир топ ушул кийим тигүү кыздар үчүн, кыз келиндер үчүн жана башка мына органикалык таза жер жемиш ушул айыл чарба багытына дагы окутулуп үйрөтүлөт экен. Албетте бул айылда болгону дагы ошол сонун бир жетишкендик десек болот. Айылда окутулуп, кайра айылга иштейт деген мындай ишеним арсак болот эчке. Биздин дипломдор
сыртка дагы жарайт, сыртка чыгып иштесе дагы болот. Чет өлкө жагы Да. жарайт. О, сон турбайбы. Бул жагы да сонун экен. Көтөрмө айылында өздөрүнүн ушул стадионунда өздөрүнө түптөлгөн Кыргыз ата клубу бар экен. Азыр бул жакта балдар ойноп атат. Агай да жүрөт, барып таанышып көрөбүз азыр. Ассалому алейкум. Агай кандайсыз? Жакшы, Кудайга шүгүр. Кегиле. О, машыгуу күчтүү болуп атат го. Ой, машыгуу. Бизде клуб бар бул жерде. Футбольный клубубуз бар, Кыргыз ата атындагы. Кыргыз ата айыл өкмөтүнө карайт. Ушул жерде өспүрүмдөрдү, андан кийин региональный лигада 2 команда бар. Ош Баткен региональный лигасына катышып атабыз азыр. Биринчи тур бүтүп, экинчи турга уже башталды. Биринчи тур болду, биринчи турда ийгиликтүү болду, өзүбүздө өтүп. Эми эртең дагы экинчи турдун экинчи оюну болот. Мырзакиден келет бизге. 2 команда келет. Кудай буюрса ошого бүгүн даярданып атканыбыз. Бул канча курактагылар бар ошондо? Менде мына азыр тренировка кылып аткан балдарым, балдар 2012, 13, 14 жылкы балдар. Анан мына региональный лига катышкан балдарым, кичине командам Ю-14, 11, 12 жылкы балдар. Ю-16 чоң балдарым 2010, 2009 жылкы балдар. 2 командада. Анан бизде эми мына жерде шарт бар. Быйыл мына региональный лига катышканыбызга ФИФАдан формалар берилди, топтор берилди. Биздин ошол эмеге катышканыбызга, лигага катышканыбызга мына быйыл жазында сессияда депутаттар карап, айыл өкмөт акча бөлдүрүп, аз болсо дагы азына жардамын берип атат айыл өкмөт. Айыл өкмөт мындай сторонда калган жок да, жакшы. Сон агай. Агай, ошондо бул аймактык оюндарда жыйынтыгыңыздар кандай кетип атат? Азыр жыйынтык толук чыга элек. Биринчи кругта биз азыр ортодобуз да. 4-5 орунда ушундай. Чоң балдарым 4, кичине балдарым 5 орун болду. Бизде Алдыга жылууга дагы мүмкүнчүлүктөрүбүз барбы? Мүмкүнчүлүктөр бар. Бизде быйыл биринчи жылы катышып, мына ата-энелер түшүнбөй, паспортный системада бул жерде ар бир бала загран паспорт болуш керек. Паспорт ала албай калып, жакшы балдарым катыша албай калды. Азыр эми мына экинчи турга уже балдар, ата-энелер түшүнүп, ошол балдарга паспортторду жасап беришти. Мына кече биринчи туру өттү. Алайга барып утулуп келген болсок, кече 6-0 уттук. Ошол бул жерде жакшы команда, ошол жакшы балдарымды кошуп, азыр команда жакшы. Күчтүү, дайча айтканда. Чабуулчуларыңыз күчтүүбү же коргоочуларыңыз күчтүүбү дегенде? Бул жерде кандай? Кеп өтө мына 4 умарлары кошулат. Бул жерде жумасына 3 жолу машык өткөрөбүз. Анан ондан тышкары дагы мына айылдын арасында, мына Акбулак айылында, Караташ айылында, Кашкалдак айылында мындан кичине балдарым бар. Буларды газонда тренировка кылдырам. Келечектин балдары да өсө турган. Ошолордон жакшы балдар ушул жерге келет. Ошодон 1ден, 2ден, 5ден, 6дан чыгып ушул жака келип, мына жерде тренировка жумасына 3 жолу болот. Биринчи, үчүнчү, 5-нчи күндөрү чоң командам, экинчи, 4-нчи, 6-нчы күндөрү кичине командама болот. Бул биздин клуб өзү 1989 жылы колхоздун убагында түзүлгөн. Анан союз таркагандан кийин жоюлуп кеткен. Анан 2008 жылдары жекечкер Аким Назаров деген ошто иштейт азыр. Өзүнүн айылда чоңойгон бала. Ошол бизди колдоп, ушул жерге формаларды алып келип, башка кылып, жакшы тренерлерди алып келип, бизге керек болсо союздун 30 тренеринин бирөөү
Стрельцов дегенди алып келгем ал жерге. Стрельцов ушул жерде жатып, ушул жерде балдары тренировка кылып, 2015-16 жылдары Ош облусунда мындайча айтканда түштүктө 2 жыл катары менен ошол киши тренировка кылган убакта катары менен 1-чи орунду алганбыз. Бишкектен, конечно, 1-чи орунду ала албай калдык. 2 жыл катары менен 2-чи орунду алдык да, Бишкек деген Бишкек экен эми күчтүү. Биздин айылдын балдары ошол, анан ушул жерде иштеп атабыз. Шеригим барды, мен дагы 2 тренер иштейбиз. Агай, бул ата-энелерден да кичине мындай төлөм жардамдар болобу? Жок, ата-энелерден эми мына бизге кичине мына азыр выездерге эме кылганда балдарга тамак ашынан жардам берет. Анан выездин машиненин жол акын төлөш бул өкмөттүн эме эсебинен. Өкмөт жардам берген, ошол акчаны эме кылып жеткирип эме кылып атабыз да, барып келгенге. 2 команда, конечно, постоянно 2 машина алабыз. Двойной төлөм болот. Тамак ашы болот, суусу болот балдардын. Азыр бизде 8 команда бар да. Ош Баткен регионунда. 8 команда чоңдор, 8 команда кичине. Ошо катышып атабыз. Эми мына 2-чи турда Кудай кааласа 1-чи орунду алабыз деп турабыз. Мына составты жакшы түзүп, мына документтерин тактап алдым. Кудай буйруса, мына 1-чи оюн жыйынтыгы жакшы. Эми жалаң гана оюнду кылабыз дең. Эми только мына заниматься этебиз, анан оюнду кылабыз да. Бале. Агай, мына стадионубуздар дагы оңдолууга муктаждыгы бар экен, а? Стадиондун ремонтко муктажы бар. Бул жерде мурда ошол жекешкер келип, мына жерди тегиздетип, топурактарды салдырып, мына жерге насосторду алып берип, балдарга формаларды, башкаларды алып берип, өзү жанынан алып берген ал кишичи. Бизди колдоп келген. Азыр эми мына федерациядагы быйыл бизди колдоп формасын берди да. Ар бир балага 2ден форма, топ, манежка, тренировка кылганга баардык шарттарга жардам берди да, жакшы. Эми айланасын кичине оңдоп койсо болду экен, а? Мына ал эмени эми жаңкы эмеге илешип калабызбы, илешип калбайбызбы билбейм да. Мына стадиондорду оңдогон региондорду быйылдан кийин оңдойбуз дейт. Илешип калса жакшы эле, бизде дагы. Илешип калыңыздар деп ниет кылалы? Биз да ниет кылып атабыз эми. Бале. Балдарыңыз кыйын ойносо керек, а? Ой, жакшы ойнойт. Кызыккан болсаң жүр, балдар менен кичине ойноп. Урматтуу көрүүчүлөр, агай айтып атат, балдарым кыйын ойнойт деп атат. Мен дагы өзүм негизи футболго кызыгам. Азыр бир аз ойноп көрөлү. Эмне дейсиздер, туурабы? Агай. 2 командага бөлөлү, э? Давай, бопту. Бөлө бериңиз. Так. Оюн башталды. Сиздер менен коштошуп калам. Мен айылым көрсөтсө ар дайым сиздер менен. Кийинки эфирлерден көрүшкөнчө амандыкта калыңыздар. А мен болсо жаштар менен футбол ойноп калмакчымын. Саламатта калыңыздар.